Саламатсыздарбы, эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды, жаналардын иш аракеттерин чагылдырган ТВК ул программасы. Студияда Жадыра Түлүкиева. Эске салсак, өткөн айдын башында кыздардай кийинген 3 адам бизден чыгармачылык топтун камерасын талкалап, учурда бул ишти Октябрь райондук соту карап жатат. Ал арада бул кылмыштын жыйынтыгы чыга электе аптанын башында колго түшкөн шектүүлөрдүн бири кайрадан бейбаштык кылып тартип сакчыга кол салган. Кошуналарына тынчтык бербей, териштирүүгө келген тартип сакчылардын бетин тыткан шектүү ошол эле түнү убактылуу кармоочу жайга камалды. Ушул жана башка бейбаштык окуяларга биздин чыгармачыл топ көз салып келди. Девушка. Успокоительный берегись мне, нас джиндок. Нет, это таблетки, успокойся, сам успокойся. Не что? Мне надо, когда я нервничаю, у меня у меня есть справка, которую я не психически больной человек. Ой. На, будешь пить? В СИЗО закроешь, там вот эти На, все будешь справки пить? выйдут. Я тебе честно говорю. Ты будешь пить? Сейчас, подожди, я таблетки должен выпить. Она грязная, Возьми. Азиматтуу жигит кайманаты Стелла 14 март күнү кечинде ызы чуу салат. Кошунасынын айтымында кире беришиндеги эшигин ачып алып, үйүнө кирип бараткан киши менен урушуп баштайт. Албетте анан тынчтандыруу аракеттери текке кеткен соң бул баланын кошунасы 102 кызматына чалып окуя туурасында кабарлайт. Ордуна ошол эле замат Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан тартип сакчылары келип териштирүү иштерин башташат. Бизге 102 кызматынан саат болжол менен кечки 20:00 түшкөн. Кошуналар тынчтык бербейт деп. Анан биз ал жерге барган кезде ошол чакыруу тактык эметти, аныкталды. Анан ичине кирсек, бул жаш жигит Азиматтуу мас абалында экен. Анан биз тынчтандырып эле ушундай деп профилактика беседа кылып, эмне болду деп ошол жерде болгон ситуацияны түшүнөйүн дегенде, бул балконго чуркап качты да, мен өлөм депчи. Качканда эле мен артынан барып, карманга жетип калдык. Жетип калдым. Анан напарник келип калды. Ошо балкондон эптеп эметип атканда, сол жагым тыт болду. Тытып анан кийин ой бергиле мен өлөм деп Каршылык көрсөттү, каршылык көрсөтүп, погондорду жууп салды. Тилек Байсаков анан дагы бир кызматкери менен бирге кошуналарын тынчын бузуп, өзүнө кол салуу аракетин көрүп алгана эмес, тартип сакчыга да кол салгандыктан колдорун байлап коюп гана сүйлөшүү мүмкүн болот. Анда да жаш бала жөн турбай мүмкүн болгон сайын тартип сакчыга кол салуу аракетин көрүп жатты. Я сейчас таблетки не выпью, и вы будете отвечать за мои последствия. Жөн чыгарма кол. Азим, не надо. Беріп қойбайсың мен таблеткамдычы. Беріп қойбайсың. Я должен выпить их. Не надо, Азим. Беріп қойшы таблетку. Gel bir, başka sağlayın. Нет. Tiyik sıkayıran da, tiyik sıkayıp bayın. Сними. Ну, да. Сними. Сними с руки. Мына сүйлөйм келин. Албетте ордунан бул бала менен сүйлөшүү мүмкүн эмес болгондуктан ордуна арыз менен кайрылган кошунасы, үйдү башкаруу кызматынын өкүлү жана бул батир ижарада болгондуктан анын кожоюну чакыртылып, баары тең Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилишет. Арыздануучулардын арыздары алынган соң анан Азимдин ичип ичпегендигин аныктоо үчүн наркологияга жеткирилет. Пойдем. Успокойся. Наркологиядан да бала бейбаштык кылып жатты. Тартип сакчылар эмес, ак халатчандарда өз иштерин аткаруусу кыйын болду. Азим болсо улам сайын күчөп, жулунуп кетүү аракетин көрүүсүн койгон жок. Вот у вас метод уже болгон нерсе. Уже было, да? Направление жазылыч. Короче, мені қарасың көрейін. Көтер, мойнын көтерсің, мойнын көтерсің. Рукум ұрауды жеткісе.
Албетте текшерүүдөн өткөрүүнү койгондо өзүн бул жакта отургузуу үчүн тартип сакчылар үчөөлөп кармап турууга мажбур болушту. Ал гана эмес, эсиңерге салсак, Азиматтуу бала менен биздин чыгармачыл топ мындан болжол менен 1 ай мурда таанышкан. Анда бул жигит кызча кийинип алып, өзүнүн курбулары менен чогуу Борбор калабыздагы эс алуучу жайлардын биринде ызы чуу салышып, биздин чыгармачыл топтун камерасын талкалашкан. Анда бирок өзүн Стелла деп тааныштырып, үчөө тең колго түшүп, учурда ал окуя боюнча сот иши аяктай элек кезинде эми мынтип экинчи ирет бейбаштык менен шектелип кармалууда. Отпусти меня. Все, я завтра сдохну, мне Успокойся, посрать. успокойся, нормально сядь. Хорошо? Нормально, вот туда вот. Терпе, yaşta otur. Çurkabayla otur, jöneli otur, jöneli Öyle otur. otursana yani. Отпустите меня уже. Karmak tut, barmak, ayakta kalkarak sabasın. Пойдет, вот, да, дайте. Ага. Так, сейчас. Тусер, оtur. Блядь, Число давайте, месяц год блядь, рождения. закрывайте меня где-нибудь, суки. 16 октября Оставь 96 меня да? в покое Так, вообще. адрес проживания его. Familiyam aytıp koyuyorsun bu defa. Фамилиям, фамилиям, да зачем я завтра сдохну? Пускай меня никто не узнает. Спасибо. Эй, Джекши, уятың бар сен? Пускай тебя убьют. Пускай Аллах тебя покарает за это все. Чтоб твой ребенок таким стал. Азим, не иштеңиз. Спайс курил. Знаете, что такое спайс? Вот спайс я курил. Еще дым курил, еще что я курил. Все, что можно, я курил. Запишите вот так. Может, этот наркотический тоже. Жоқ, мозгу имеет. ЛСД еще курил, кстати. Жоқ, спайс чектим, не чектим. ЛСД иштим, 20 таблеток баралгина выпил, водку выпил, коньяк выпил, вино выпил. Короче, все, что можно, я выпил. Вот так и запишите. Үйіне барғанда мен пиво квартираның ішінде пиво и водка на столе стояла. Солдат. Не кулды мен біреу толы. Я. Хорошо, разве? Жаңа вызов менен жүрбөйсүз бу айке? Куда я? Жана сопротивление. Бешөө эмес, 4 басып барып. Караңгы тиякта жүрбөйбү. Да я бухой, я обкуренный, я наркоман, что вы хотите? Нет? Биякта андай болбойт го, бисемде ошо. Чогуу жүргөн жакшы. Все, закрой меня, я там Вообще сдохну, я вот. тебе Башка койгоно вообще эме болот, бияк карматпай вообще. Өзүнүн башын өзү. Андан соң Азимби же Стеллабы иши кылып бейбаштык менен шектелген жигитти 4-чү ооруканага алып кетишти. Бул жактан жабыркаган тартип сакчынын да шектүүнүн денесиндеги жараттарды аныктоо керек болду. Вдруг кетсечи, муздап кетсе, я не удивлюсь, наверное. А скажу, блин, сам заслужил. Бомба, я хочешь, пожалуйста? По-дружески давай, а? Запомни мои слова. Сен год зектер жаман көрөт экен, мен СИЗОдан бактырмен сүйлөшпөйт экен. Не снимай, говорю. Тебя все ненавидят там, оказывается. Когда я туда попал, все говорили: о, молодцы, Джекшиева, за то, что вы так сделали. Ну, конечно, мы тебе еще мало сделали. Ну, тебя вообще... Мен уже ешке мындай чыга албай калдым уже, тартып салган үчүнчү. Не все узнают уже. Ты прическу поменяй и все. Ага, как будто меня за глаза узнают все. Бомба айлап берип койчу, пожалуйста. Байламайчы. Албетте бул жактан да шектүү баш ийбей жатты. Бир туруп биздин чыгармачыл топко асылса, бир туруп тартип сакчыларды сөгүп жатты. С этим все уже, что ты? Сикламаз барыңар бей. Смирись с этим. Была бы моя воля, аз Джекшиевтин башын кесип салмакмын. Башы жок калмакчы Джекшиев. Чечиниш керек, просмотр болот. Эми буга бошогондо чалайын да. Базар вот здесь. Аны азыр неге чыгып көрөт? Шымың Вот здесь еще не зажила, мне полгода сказали. Жок, биз азыр свежий травмалар карайбыз. Это свежий? Год назад. А, нет, шым. Жок, турсаң чечпейсиң. Жок, жок. Турсиң чечпейсиң, уял болду. Анда
Öyle bak şimdi öyle bak. Ноги штаны пошли. Нет, нет, нет. Ноги, штаны. ноги. Вот сюда. Нет, Нет, штаны подними. Öyle götür öyle. нет, нет, говорю, нет, все, нет. Болды эркелебей. Чеч та. Эркелебей бермеймін. Ну, честно. Карма чек ол. Мам, зачем смотреть? Мне голова болит. Чеч койчу тут, они мужики стоят. Что хочешь тогда? Вот именно от мужиков я Анда здесь. кыздар көрсө чечесиң? Нет. Иә. Ай, я Жоқ, жоқ, шым чешканы мне там ничего Жоқ, ты подними до колен штаны. На коленах ничего нет, я же сам говорю. ничего. Нет, тебя Жоқ, посмотрят, зачем Они посмотрят. До должны колен. осмотреть. Ты успокойся, тоқтау, мен көрем сені азыр. Мақұл ғой? Мне голова болит вообще. Все, успокойся, дай нам не істеймін. Сен қарасам? Не болды саған? Не знаю, что со мной. Ұрды брат. Я хочу сдохнуть. Дай мне А ты где таблетки. сен? Балконнан секіріп Уже не важно. Азима. Видишь, какого они фигню поставили. Сен қарасам, өлі көрші башын. Ертең говорит, да. Керсің, мен көрмесін. Бізде записывать видеорочек машинамен стенаға көріп. Жерге атайын құлап өзін өзіне. Башың орған жоқы башың басқа жерде. Ежесі көрген, да? Ежесі көрдік, одной ежесі. Өз ежесі көрген. Который стена Ежесін жанын. Кандай болбосун, Назимдин бир көзү көк жана өзүнүн айтуусуна караганда башы ооруп жаткан, башка жерим жакшы эле деп туруп алган. Андан соң Азимдин колунан жабыркаган тартип сакчыны да кароого өчтү. Мында анын сол бетинде тырмак издери калып, эки погону тең айрылган экен. Погондорду азыр таркабай. Погондорду тарк. Погондорду көрсөтсөк. Бияк бізде түшүп қалды. Түшүп каламыкчы. Орунан бардык кароо иштери аяктаган соң кайрадан Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Алгач тынчып калган бала анан тергөөчүнүн бөлүмүнө отурганда кайра кылыктарын баштады. Тартип сакчыларга жини келип эмнегедир эшикти тепкилеп жатты. Жазчы бокс, жазчы. Мадам, жан, мама. Из-за вот этого я тебя по всей строгости закона сделал, не пожалею. Давай, давай, не пожалей, давай. При чем тут дверь? Давай, не пожалей, закрывай, иди закрывай, давай. Я не доживу до сюжета. Ты думаешь, я доживу? Я Отырмын сдохну бол. там уже. Мадам, отыр бересіз, жаным отыр бересіз. Если ты не можешь. Просто не надо на личности переходить, хорошо? Я У на него и личность- так не все я в чё- порядке. Я что, на личность перехожу? При чем тут дверь? Дверь что, ему что-то говорит, что ли? Или я что-то ему говорю, что ли? Я кроме закона Все, ему ничего закрывай, не все. говорю. Все, не надо. Ты Просто себя вы не веди. можете понять. Ты себя веди адекватно. Адекватно я веду себя. Они Тебя что, ведут как материал свиньи. Бул жакта тийиштүү кагаздар толтурулуп, тартип сакчылар рапортторун жазышкан соң шектүүнү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына алып кетишти. Прям в тему приехали. Вот именно. Я бара отырып тургулачы. Сотрудник. Водитель его остановили. Он не водитель, он пассажир. Он не может претензий к машине. Подавающий. Пассажир, поэтому пассажир, водитель тоқтатты, водитель айтпайсыздар, пассажир. Ештеңе жоқ, вы чё, гражданский? Я пассажир в этой машине. Вы его остановили, я вышел, я вам говорю, вы водитель. Я выпил, но я пассажир. Все тогда, какая вам разница? Я пассажир, все, вот. Камеру вызвали, я пассажир. Проедемся. А проедемся, в честь чего проедемся? В честь того, что в машине не можете сидеть адекватно. Нет, я в вашей машине сижу, я сижу в машине у этого человека. У нас к водителю претензий нет, у нас претензий к вам. Да, встретимся. Именно вот такой надо смотреть. Вот это. Где он пассажир?
Бул окуя туурасында айтсак, кайгуулда жүргөн тартип сакчыларынын жанынан булууна жүргүнчүлөр менен кошо өтүп баратып, тартип сакчылардын кадыр баркына шек келтирүүчү жаман сөздөрдү кыйкырып кетип калат. Албетте анан аркасынан ээрчип барып токтотуп, бул жүргүнчүнү унаадан алып чыгышканда өзүн Сокулук райондук прокуратурасынын кызматкери деп тааныштырып, ылычуу салат. Буга улай аны менен кошо бараткан жүргүнчүлөрү чогуу чыгып, тартип сакчыларга баш ийбестик көрсөтүшөт. Андыктан тартип бузган жүргүнчүнү бейбаштык менен шектеп, алгач наркологияга ичип-ичпегендигин аныктоо үчүн алып барышат. Спирт ичимдигин ичкендиги аныкталган соң шектүүнү 1-Май райондук шаардык милиция бөлүмүнө жеткиришти. Ордунан тийиштүү кагаздар толтурулуп, өзүн да кароого алышты. Мунусу мынтип тартип сакчыларынын колуна түшүп жүрсө, көчөдө аркасынан калбай ээрчип жүргөн достору күтүп жатышты. Алардын айрымдары тактап айтканда чогуу жүргөн кыздары биздин чыгармачыл топту сөгүп тынчсызданып жатышты. Албетте аларды мындай тоскоолдук жаратуу аракеттерине карабастан болжол менен прокуратура кызматкеримин деген шектүүнү мындан ары 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына алып кетишти. Не боюнча? Тылы кайгылданбыз ошо Малинадан акчасын төлөбөй, анан ГУРдун сотрудниктери дейт. ГУР эмескен, гражданский экен. Мына паспортун көрсөтүп атат мына. Паспортун тартып алалым, может аты жөнүнөн. Жашырып атасыз аты жөнүңүздү. Сотрудник эмескен. Просто сотрудниктер представительство этет. Эчтекеси жок. Ну лицосун тартып чыгарабыз эртең, анан өздөрүнүкү тааныйт да. А сиз эмне болуп келдиңиз бул жака? Эмне болуп келдиңиз бул жака, ошону айтып берип коесузбу? Кетип барып суу сурап кеттим. Анан Суу сурадым. Суу сурасам, милициялар суу берди. Анан келип отуруп ичип койгон болуш деди. Отуруп суу ичип. А жана биз Малинага бергенде сиз ошол жакта отургонсуз беле, акчаны төлөй албай? Эмнеге аяктын тарткан жоксуңар мен? Анткени силерди төлөйт дегенден кетип калганбыз. Анда силердин күнөө экени. Силердин төлөбөгөн үчүн биз күнөөлүү экенбизби? Билбейм. Эмне тартпай калмак аяктан? Силерди төлөйт деп аткандан кетип калган. Сиз аябай образованный киши көрдүңүз, Милиция кызматкери болуп, анан ушундай ишке барасызбы сиз, келбейсизби? Сиз мындай жаныма турбайсызбы? Мына мындайлап турайын. Комментарий вместе будем давать. Давайте. Неге? Давайте вместе будем на камеру смотреть. Неге? Гермс? У тебя какое право мне снимать на камеру? Идемте вдвоем. Мага тийбей элеңиз, камерага тийбей элеңиз. Жол мен тийген жок. Мен сиздин Камерага тийбей элеңиз. жанаша турайын. Экөөбүздөн тартыңыз. Вы мне вопросы задаете? Задаю. А вы кто такой, чтобы мне вопросы? Журналист. А ну хорошо, давайте вместе будем отвечать на камеру. Хорошо? Давайте. Жок, ошо суроо жок, сиз деген милиция кызматкерисизби же эмне? Заявление жазып коеюнбу? Замат в общественном месте. Ошого жок дегенде эметип коелу. Заявлением кабыл алып койсоңор. Ой, кечиресиздер. Кечирбейбиз, кечиресиз. Мен заявлением кабыл алып койсоңор. Мынтип Борбор калабыздын эс алуучу жайлардын биринде достору менен эс алып, андан соң акысын төлөгүсү келбей ызычуу салып, кийин кайгул милициясы тарабынан шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилген. Айтсак, биздин чыгармачыл топко алгач ошол жайда эс алып жаткан күбөлөрдүн бири бул окуя туурасында кабарлап, болжол менен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери деп өздөрүн тааныштырып, акысын төлөбөй ызычуу салып жатышат дегенден ордуна барганбыз. Бирок бизди көрүппү же өздөрү элеби, баарын төлөп беребиз деп убадалашкандан кете бергенбиз. Бирок бул өтүнүчтөрү ишке ашпагандыктан мынтип милиция бөлүмүнө жеткирилгенден кийин өзүнө жолууга мүмкүн болду. Мында да өзүнүн тартипсиздигин көрсөтүп, биздин чыгармачыл топту уят сөз менен сөккөндүгү үчүн жаңыдан күчүнө кирген мыйзамга такап, бул жигитти жоопко тартуу үчүн арызыбызды да жазып бердик. И что ты снимаешь, и что? Пускай снимают. Ну снимай, вот мы, кыргызстанцы. Алтын немеле? Фамилия, имя, отчество, немеле? Азия Джикшеев. Азия Джикшеев, привет, он снял меня, и чё? Да ничего, сейчас вашего друга Замат в общественном месте будем окружать. За что ты моего друга? За что ты моего друга?
Он матерится в общественном месте. Нет, извините. Я больше так Не, я не извиняю, я просто напишу свое заявление, обращусь и все. хорошо. Да, да. Это ваше право. Я ваше право. А за это ваше заявление вы имеете право нас задерживать? Не, мы не имеем права, мы можем заявить об этом. Да. Ну заявлять. Да, я вот почему жду, нас кто задерживают? меня примет Я должен заявление. домой ехать. У меня дома ребенок. Ну извините, вы меня только что на 3 буквы послали, я не могу просто так это... Получается, если я вас на 3 буквы послал, я должен здесь сидеть и слушать ваши раскозни, да? Я вам ничего не рассказываю сейчас. Тогда получается, я свободен? Нет, я сейчас заявление напишу, а там уже как Нет. сотрудники милиции решат. Я свободен? Это не мне решать. Простите, давайте у сотрудника спросим. Я свободен? Заявление кабыл койсоңор. Коомдук жерде сөгүнгөн үчүн жазып коюн. Я черпачу, я прошу, я черпачу. Досым үшін я черпачу. Бияка иш керек пе? Мынтип 1981-жылы туулган Нуралиев Медер Кулмырзаевичке ордунан арызыбызда жазып бердик. Албетте алгач сөгүп алып, эс алып отургандыгы үчүн да акысын төлөгүсү келбеген байкебизге эс алуучу жайдын өкүлдөрү да бизди арыздандык. Өзүм болсо тергөөчүнүн колуна өткөрүп беришти да калтырып кете беришти. Айтсак, бул кишинин чындап эле уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгында иштейби же иштебейби тактай алган жокпуз. Аны тааныгандар тактап алышат деген ниеттебиз. Кандай болбосун, бул кызматтын атын жамынып бейбаштык кылган анык. Алдыда издөөгө алабыз рубрикасы. Мында таанып билген адамдарыңыз болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыз болот. ысык ата райондук ички иштер бөлүмү Тентешова Гүлүмкан Белековнага издөө салат. 1968 жылы туулган Гүлүмкан 23 февралда түшкү саат 1 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 160-165 см, арык чырай, чачы кара, кыска, көзү кара, бакырайган, өзгөчө белгилери, үстүңкү тиши каптама, кийген кийими күрөң түстөгү күрмө, карашым, кара өтүк. Гүлүмканды таанып билгендер болсо 0701 01 76 08 0703 68 05 44 0555 68 05 44 номерлерине чалып коюңуздарды өтүнөбүз. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан алдамчылыкка шектелип, 1987 жылы туулган Марифов Тимурлан Равшанбекович изделет. Таанып билгендер болсо 0550 10 29 27 же 0771 89 13 09 номерлерине чалып коюңуздарды өтүнөбүз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.